Баш мыйзам өлкөнүн келечек багытын аныктоо үчүн пайдубал түзгөн документ. Укуктук гана эмес, руханий, маданий жана саясий мааниси бийик. Анын ар бир беренесин чечмелеп кабыл алынган ченемдик укуктук актылардын Конституцияга шайма-шай же тескерисинче карама-каршы келгендигин аныктоо Конституциялык соттун милдети. Преамбуласын окуп көрсөңөр, ошо биздин эл кандай тарыхты өттү, башынан эмнени өткөрдү, кандай баалуулукка токтолду деген нерсенин баары 2-3 сөздө баары белгиленип турат да. Бүгүнкү күнү мамлекетти түзүш конституциясы жок. Негизи эле менимче андай мүмкүн эмес да. Быйыл Конституциянын кабыл алынганына туура 30 жыл. Бул убакыт аралыгында 10дон ашык ирет өзгөртүлдү. Бирок ага карабастан укуктук тутуму легендарлуу парламентте башталып, 2 жылдык талкуунун жыйынтыгы менен 1993 жылдын 5-майында кабыл алынган Конституциянын пайдубалына таянат. Эмне себептен бизге 93-жылкы Конституция маанилүү? Бул эң биринчиси, бул деген биз деген эгемендүүлүккө жетишүүбүз. Советтер Союзунда ошол адам укуктарын белгилеп атканда мындай деген жазуусу бар да. Адам укуктарын жана эркиндиктерин пайдаланып атканда коомдук жана мамлекеттик кызыкчылыгына зыян келтирбеш керек деп. Ошону менен адам менен мамлекеттин ортосундагы мамилени бекитип койгон, же ордун кезегин бекитип койгон да. Эң биринчи орунда эмне болчу? Мамлекет болчу. Эң биринчи орунда эмне болчу? Коомдук кызыкчылык болчу да. 93-жылы болсо бекитилген биринчи конституцияда жазылган адамдын укугу жана эркиндиги бул деген эң чоң баалуулук деп бекитилген. Ар бир мыйзам, ченемдик укуктук актылар Конституциядан чыгып ошонун негизинде болушу керек. Анткени баш мыйзам адамдын укуктарын жана эркиндиктерин аныктап, аны коргой турган натыйжалуу жалгыз курал. Бүгүнкү күнү мына конституциялык сотко көп эле элдер кайрылып атпайбы бизгечи? Мыйзамдын мүчүлүшүктөрү бар. Ошол мүчүлүшүктөрдүн аркасынан биздин конституциялык эркиндиктерибиз, укуктарыбыз бузулуп атат дегенге, мына бүгүнкү күнү ошондой кайрылуулар көбүрөөк болуп атат. Ал дагы мына биз ошо конституциялык сотто карап чыгып, текшерип чыгып, кээ бир мыйзамдардын нормаларын жокко чыгарып атабыз, анткени конституцияга дал келбейт депчи. Bunun бардыгын айткым келет, ошо мыйзамдарды дагы мамлекеттик органдар кабыл алып аткан чечимдердин бардыгын жакшылап бышырып туруп анан кабыл алыш керек да. Конституциялык мыйзамдуулуктун кепилдиктерин күчөтүү максатында 1990 Советтик республикалардын ичинен биринчилерден болуп Кыргыз ССРнин Конституциялык соту түзүлгөн. Кыргызстан эгемендүүлүгүн жар салгандан жана 1993 5-майда өз баш мыйзамын кабыл алгандан тартып, Конституциялык сот баш мыйзамды коргоо боюнча сот бийлигинин жогорку органы болуп аныкталган. Өлкөдөгү коомдук саясий өзгөрүүлөр Конституциялык соттун ишмердүүлүгүн 2010 7 апрелде токтотууга алып келген. 2021 жылы кабыл алган конституцияны алсак, конституциялык соттун ролу абдан чоңойду. Мурунку палата аткарган ыйгарым укуктарына ээ болуп, анан дагы конституция дагы кошумча ыйгарым укуктарды берди конституциялык сотко. Бул биринчиден мыйзамдардын же ченемдик укуктук актылар эгер конституцияга каршы болсо, ошо конституциялык сот өзүнүн чечимин чыгарып берет. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, бийликти бөлүштүрүү принциби качан гана конституциялык сот калыбына келтирилип, анын ыйгарым укуктарын күчөткөн мезгилде гана таасири арта баштады. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелдик Окулбеков, Ала Тоо 24.